3 казан монтунан багыла аш той бергенде эле. Анан кой бул бизнес турбайбы? Кыргыз бизнес тарыхында өз изин калтырган белгилүү Шоро ишкананын жана ошондой эле Кара Булак эко-резортунун негиздөөчүсү Жумадыл Эгембердиев. Биз деген заманбап жакшы үйлөрдү курушубуз керек. Жашай турган жол болсо тоодо эле жүрө бериш керек мал багып эле. Ал карапайым үй бүлөнүн кичинекей айылдан чыккан жөнөкөй бир жигит. Бизнес сферасында Кыргызстандагы эң ири ишкананы төптөгөн. Бул вкус. Сенин вкусуң бар же сенин вкусуң жок. Сенин вкусуң жок болсо сен түшүнбөйсүң. Ири ишкананын башаты кайда? Кайсыл жерде түптөлгөн? Үйүндөгү барктуу жайлар. Таза аба, сонун жерде үйүңүз жайгашкан экен. Сизге сосед болгуңуз келип кетип атат. Салам достор, замандаштар. Бүгүн биз сиздер менен кыргыз символу болгон Шоро компаниясынын тең негиздөөчүсү, Кара Булак эко-резорт комплексинин негиздөөчүсү, Кыргыз ыштык мончосунун негиздөөчүсү Жумадыл Эгембердиев агайыбыздын үйүнө конокко келип турган учурубуз. Дагы айта кетчү нерсе, мага эле эмес сиздерге деле кызык болсо керек, Шоро компаниясынын негиздөөчүсүнүн үйү кандай болду экен. Жана жаңы чыккан Жаратман аттуу китебин талдап, жаңы жашоо образы, Жаратман чыгармачыл жөнүндө жана кыргыз архитектурасы жөнүндө ой пикирлерин сурайбыз. Анда эмесе жүрүңүздөр, мен менен биреликте бүгүнкү чыгарышты баштайлы. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Эчтеке эмес. Буюрса, бүгүн сиздин үйүңүз тууралуу, өзүңүздүн чыгармачыл жашооңуз тууралуу маек курабыз. Жакшы. Анда эмесе баштан баштасак, бул үйдү качан алдыңыздар эле? Концепциясы кандай болгон башында? Архитекторлор менен иштештиңизби же өзүңүздүн чыгармачылыгыңызбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Могул үйдү 85-жылы алганбыз. Ойлосоңор канча жыл артта калды. Биз Табылбай экен экөөбүз Шорону баштайбыз деп 85-жылы идея келип, анан эми каяктан жасайбыз? Экөөбүз тең жанагындай балконскийбиз ал убакта, балконда жашайбыз. Анан койдуп, анан бизге жер там керек экенин түшүнүп, анан идеяны эмнеге сүйрөп алып келди бизди, түшүнүңөрбү? Анан ушул жерден келип, анан ушул жерди таап алып, ушуну алганбыз ушул кезде эле. Алып коюп, эми бир эле комната үй болчу өзү. Кире беришинде печкасы бар. Тети жерде турчу деген, тети жерде. О тамнар бурчунда да. Андан кийин бир көп өзгөрүүлөр болду. Анан ошону алып алгандан кийин биз идея ишке ашканча 7 жыл өтүп кетти. 92-жылы биз биринчи 2 флягты саттык. Мына ушул жерден бышты да, ушул жерден. Ушул жер ба? Азыр көргөзөм. Анан 7 жыл эмнеге кетти? 7 жыл биз ойлонуп, бирдекени түшүнгүнчө. Түшүнүп атасыңарбы? Сразу идея келүүнөн баштап кеткен ал болбойт ал. Биз бака бышып өзүбүз. Мебизди кайра тиги бир форматтан 2 форматтага трансформация болдук да. Түшүнүңөрбү? Анан мына могу жер баштаганда мына моер алма бак бар болчу, алма бак. Алма бактар, алмурут ушундай болчу. Анан могу жерде бир моер тапчаныбыз бар эле, могу машинанын бурчунда могу жерде. Анан могу жерге эле бир казан астык ушул жерге кыргызча эле. Накале кыргызча эле күрөк менен касып эле чуңкурду касып кыргыздар кандай кылат. Анан 3 ташты коюп эле казанды коюп анан ушул жерге анан бышырдык бир казанга. 100 литр. Анан кийин 40 литрден 2 флягка бөлүштүрдүк, 20 литри көрөнгөгө калды. Анан ачтып ушул жерден кыргызча эле үйгө ачтыканда ачтып анан кийин анан эртеси алып барып эмеге сатканбыз Дордой базарына. Андан кийин көбөйүп, анан кийин улам көбөйүп отуруп, анан кийин анан казандар бир казан жетпейт да. Анан кайра берек 2 казан астык, 3 казан монтунан багыла аш той бергенде эле. Анан кой бул бизнес турбайбы? Сонун кетти деп анан кийин могу жерге цех салганбыз. Көрдүңүзбү? Мына моорду мына. Мына могу жерди көрдүңөрбү? Мына. Мына могу узундугу 15 метр, 16 метр. Туурасы 6 метр ушул жерде цех бар болчу. Анан цехти кийин анан биз 8 жыл иштедик ушул жерде. Ушул жерден бышырдык. Ушул жерден кууруп, ушул жерден бышырып, мыздатып, анан кийин көрдүңөрбү? Анан кийин алып таштаганбыз бу жердичи. Эми бу жерди кайра мен коеюн деп атам. Бу жерди музей кыламын эми. Музей кылып, биринчи эмелердин казандар, кара казандар орнотуп, кантип бышыргам ошонун баарын жазайын бу жерге. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай, тарых ушундай. Андан кийин биз шаарга көчүп кеттик, 2000-жылы уже шаарга көчтүк. Жаңы завод алып, ошояка баарын которуп технологияны. Бу жерде мен жашап калдым мына. Балдарым бар ушул жерде төрөлдү, ушул жакта мектепке окуду. Ушул жакта 40 жыл болду мен ушул жака келгениме. 40 жыл. Түшүнүп атасыңарбы? Анан кийин эле салдым бул үйдү.
өзүңүз? Кийин эле салдым бул үйдү. Кийин 10 жылдан кийин салдым. 10 жылдан кийин салдым. Ага чейин жана эле жер тамда эле жашап жүрдүк биз. Шуну бизнес деген ушундай, жетпейт. Бирине тартсаң бирине жетпейт. Анан могу жерден аны ушу балдарыбыз менен чогуу жашайбыз деп ойлойбуз да, кыргыздар ушундай экенбиз да. Деп анан могу жерге 350 квадрат үй могу, 2 этаж салдым. Анан балдарыбыз менен чогуу жашайбыз деп атабыз да. Бул болбогон иш экен. Балдар чогуу эч качан жашабайт экен сени менен. Ар ким өздөрүнчө бөлүнүп, буза бир четинде туура. Анан жубайым экөөбүз калдык ошол жерде. Балтек иттерим бар, мышыктарым бар. Анан могу жерде огород мына көрдүңүз, чоң огород. Могу кошун огородто сатып алган муну. Тиягында дагы участок. Канча площадь вообще? Могу жерде 1 гектардан ашык. Участокта тиягы багар тетягы бүт. Мунун баарын освоить этип, анан иштетип атам, дыйканчылык, багбанчылык менен иш кылып атам. Ошо атасыздарбы ушундай. Анан бактылуу карылык деген маселе бар да. Эмне кылабыз караганда? Шора болсо иштеп атат аякта, уже балдар иштеп атат. Баары коюлган, стратегия коюлган, баары коюлган, иштеп атат аякта коллектив. 1000ден ашык иштейт. Анан биз анан биякта ушундай майда башка иштерди кылып атабыз. Ошол Шоронун ушул чоз кезилген жерде турасыңар азыр. Чарбаңызды бир көрүп келели анда. Чарба жүрү анда мондай барып, чарбаны көрөлү, жүргүлө. Жаратман китебиңизди жакында ушуну тартууладыңыз. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, бул эмне максатта, кандай идея менен ушул китеп Жаратман китебиңизди алып жатат? Бул Жаратман деген аталыш менен чыкты. Кыргыз бизнес башаты депчи. Эми бул китепти окуганда окурмандар ойлошу мүмкүн, бул жанагы азыркы Шора тууралуу ар кандай маалыматтарды билет элдер. Шоронун жазганы кайсыл жазалган, анан кийин канча жазган, анан башка дагы маселе толтура да. Ошону издешет болуш керек, бирок ал бул жерде жок. Мен ага жете элекмин. Бул мемуар өзү, мемуар. Бул жерде эмнелер бар? Бул жерде мына биздин ата энебиз жөнүндө камтылган. Мен ата энем, атам 2 айыл алган экен убагында. Эмне үчүн алган 2 айылды? Ошол тууралуу жазылган. Өтө маанилүү нерсе да бул. Анан ата энебиз биз 2 айылдан төрөлгөнбүз, Табылбай акем экөөбүз. Анан ата энебиздин бизге берген тарбиясы. Байкем экөөбүздүн ортобузда болгон ынтымак. Ошо Байкем экөөбүздүн ортобузда бир туугандык ынтымак Шоронун жаралышына чоң себепкер болгон. Акыркы күнгө чейин. Табылбай акем өткөндө о дүйнөгө кетпедиби? 10 жыл болуп калды. Ошого чейин биз Шорону кантип түптөгөнгө даяр болдук деген, биз бала кезден берки биздин үй бүлөлүк институт тууралуу жазылган бул жерде. Сон. Анан жана мен эчтен айттым го, 85-жылы Шоро жазайыл деген идея келип, Байкем айтып, анан ошонун үстүндө иштеп жүрдүк да. 7 жыл өтүп кетти, пока биз тиги биринчи филякты сатканчачы. 7 жылдан кийин анан жанагы жер көргөздүм го, ошол жерден бир кара казанды асып анан сатып анан ошондон иш башталган деп. Ошо 7 жыл. Мына ошол анан кийин биз жарманы жасарын жасайбыз, кантип сатабыз деген сатуу маселеси биз үчүн белгисиз болду да. Ал убакта бирдеке саткан соодагерди Сарт деп бизде билишчи, Сарт деген образ бар эле. Сарт деген жаман образ тийилген моюнга. Коммунизм убагында. Биз ушундай идеология болгон. Анан ошол Сарттын чапанын кийишке туура келди да. Ошентип биз Табылбай акем экөөбүз соода тармагына кирип анан алма сатып жүрүп, анан таксовать этип, алма сатып жүрүп, анан быштык соодагер эмне экенин билдик да. Ошол тууралуу жазылган бул жерде. Биз кантип алма өрүк сатып баштап, анан бышып бүт тиги Казакстандын баарында те Сибирге чейин кыдырып, бобуреки Ташкент биягы, Чымкент, Жамбыл тиягы, Алмата, Балкаш, Шу, Караганда деген Омск, Томскка чейин кыдырып саткан жөнүндө жазылуу бул жерде.
кантип биз ушу адам болдук деген сөз да. Анан ошондон бир жерде дагы студент болгон кездеги Табылдай экен экөөбүздүн квартирадан квартирага көчүп жүргөн тууралуу жазылган. Анан бала кездеги жетимчилик, биз жаш кезибизде атамды жоготтук, жетим калдык. Ошол жетимчилик атамды жоготкон тууралуу жазылган. Андан тышкары сүйүү да бар. Сүйүү темасы. Биз дагы жаш кезде элдерге окшоп кыз сүйгөнбүз. Анан ошол сүйгөн кызы 3 жыл сүйлөшүп жүрүп, анан сүйүүнүн апагейине жетип, мына үйлөнөбүз деп турган келгенде, тагдыр бизди эки жака бөлөт. Ошол тууралуу баш жазылган, кийинки китепте ошол тууралуу жазылат. Сүйүү драмасы. Анан негизи көп китеп жазылат, көп история болот. Түшүндүңүздарбы? Мына ошол тууралуу жазылган бир жерде. Бир жерде көп дүйнө бар ичинде. Тарбиялык үй бүлө институту деп атам, эки бир тыганын ынтымагы, бизнеске кантип биз башында даярдыкты көргөнбүз, ошол тууралуу психологический жерде тарбиялык мааниси бар. Ошон үчүн муну китепти окуш керек. Буйруса. Чоң рахмат. Азыр биз кайсы жерде турабыз? Азыр мына могу эмбер бакча, могу мына эжебике деп коет, жанагы бүлдүркөн. Эжебике. Бүлдүркөн, бул эжебикени биз билчү деле эмеспиз, кийин пайда болду бул бизге. Илгери могу бүлдүркөн менен эле жүрчүбүз да, тала бүлдүркөн терип ошону жеп эле. Анан кийин эжебике келди тияк бияктан. Анан мына ошо эжебикени тигип үйрөнүп, мына азыр кышкыга даярдап койдук. Мунун көмбөсү үшүп кетет. Көрдүңүздөрбү мына? Бүт. Могу мынакей көрдүңүзбү, атайын могу тартылган каркас ушундай болуш керек да, мен ушундай жазадым. Анан кийин буга байланат бүт. Анан могунун баары түшүм болот кийин, могунун бар. Тиягда түшүм, биягда түшүм. Анан кышка дайындап көмдүк. Себеби билдиңер. Могу болсо малина мынакей. Могу малина. Көрдүңүздөрбү, могу малина. Мына ортосун муну 2 метр кылып айдаш керек. Муну да үйрөндүк да. Көп нерсени үйрөндүк. Мен башында малина деген уш экен деп эле мындай эле айдап койчубуз, аралап эле жүрчүбүз, кире албай арасына. Токой болуп элечи. Аны тиги обрезка жасаганы билчү эмес экенбиз. Анан аны суюлтканы билчү эмес экенбиз. Жөн эле баягы эле мындай эле. Жегенге эле даярбыз да, ушундай. Түшүнүп атасыңар, Кыргыздын көпчүлүгү тоо ташта мал менен эле алек болуп жүрүп эле малдан башка эчтеке билбейт экенбиз да. Могу бакча, могу өсүмдүк, могу фрукты, ягоды дегенде вообще түшүнбөйт экенбиз. Анан ушунун баарын үйрөндүк. Ушунун баары эми заманбап жашоодо ушунун баары туура жасаш керек экен, мунун технологиясы бар экен. Көрмөйкү. Анан бул капельное орошение. Тамчы сугат. Көрдүңөрбү? Мына ар бирине шланга жатат. Бул 100 эсе экономду да. Суунун деле кереги жок. Суу аз эле кетет. Ар бирине капать этет мындай. Көздүн тамчысындай болуп тып-тып этип тамат, анан кийин бул сугарылат. Түшүнүңөрбү? Анан мына могу кесилген, көрдүңөрбү? Атайын ушундай кестик. Бул эми жазында момундан чыгат. Чыгып анан могу жерден байлайт. Июнь-июльда бул жерден түшүм берет. Анан түбүнөн жаңы тамырдан кайрап жаңы побектер чыгат. Алар чыгып туруп, алар август, сентябрь, октябрда түшүм берет. Кар түшкүнчө. 2 сезонда малинанын ушундай өзгөчөлүктөрүн айтып атам сиздерге. Муну мен дагы кийин түшүндүм муну. Мына могу малина аягына чейин. Могу жер эми тиги алмөрүктөрдү көргөзөйүн. Могу жерде шабдалы, мына шабдалы. Бул шабдалыны эмеден келди бул? Турциядан келди. Турциядан. Жана мен Манас деген бир фермер досум бар, ошол алып келип берди. Көрдүңөр, бул абдан жакшы сорту да. Бирок бир начар жери бул атаңыр ооруй берет экен. Бат-бат ооруп эле жүдөтөт экен кишини. Түшүндүңбү? Анан үшүкчөл болот. Жазында эгер суук болсо, заморозка болсо үшүп кетиши мүмкүн. Атак аябай жакшы берет да, жакшы байлайт. Тим эле сочный ушундай чоп-чоң болот. Ар бири жарым килден болот почти. 300 грамм жөнүнө болот. Мондай. Бул мына 13-тө 2 рет айдагам. Могу 5-жыл болду уже. 6-жылга кетти. Бул болсо ошо дагы Стамбулдан тиги Турциядан келген алмалар. Полукарлик алмалар да. Полукарлик алмалар, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Булар дагы сорт, Речеп деген сорту. Булар да жакшы. Зимний алмалар да кыйып-кызыл болуп. Анан даамы да жакшы. Муну туура кесиш керек экен. Биз туура уходту билбейт экенбиз. Биз малдан башка дагы көнөлөк экенбиз да.
малды жакшы байлайбыз, малды жакшы семиртебиз, малды жакшы ухот жасайбыз. Абу алма өрүккө келгенде, бакчага келгенде кыргыздар кичине кыйналып калат экен. Бирок тети көлдүктөр баарын билет, үйрөнгөн. Мо чүй доорунда дагы билишет, баары эле биле беришпейт. Ким мал менен ише алек болсо бул бак-дарактан алыс бир топ эле. Анан муну үйрөнүш керек экен. Анан антпесе баягы бакпаса мал өлөт, карабаса катын кетет дегендей, буларды жакшы мындай грамотный билиш керек да. Анан специалисттерди чакырып кестирип алып атам. Могу обрезкаларды специалисттер келип кесет. Качан? Муну февралда кесет да. Февралда, жанагы кыш бүтүп аткан убакта. Марттын башы ушундай болуп. Анан бул гиляс деген бар, кокон гиляс. Анан шабдалларды март айында кесиш керек. Көрдүм, ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Анан буларды кесип берет, анан дарылаганын, сугарганын өзү сугарат. Бул да капельный орошение менен сугарылат, түшүндүңөрбү? Вот, мунун шлангылары бар түбүндө. Мына ушундай. Так, анан Ушунун баарын. Тет жакта дагы эжебик эметиги кокон гилястар тети жакта. Алманын түрлөрү. Анан баткенский абрикос бар тиякта. Вот. Мына. Ушунун баарын өзүңүз бардын карайсыз. Эми карайбыз, биякта иштеген адамдар бар да. Иштеген адамдар бар. Мен мындай эрмек да өзүмөчү. Ооба да. Эрмек. Вот. Мына көрдүңөр, капельное орошение. Мына могу болсо кызыл карагат, мына мону көрдүңбү? Кызыл карагат. Көрдүңөр, мына быйыл байлаганын көрдүңбү, аябай. Обильный байлаган көрдүңбү? Монун баары байлаган. Түшүн берген. Бул кызыл карагаттачы мунун өзгөчөлүгү. Бир да башка ягодада эме жок. Витамин бар экен мында. Мында витаминчи, бир витамин бар экен. Ошо башка эч нерсе жок экен да. Эч бир ягодада, башка карагаттарда болбойт экен. Башка ягодалардачы, фруктларда. Ушунда бар экен деп ушунда. Анан муну муну чумдай кылат. Муну эми бул эми өзүбүздүн үй бүлөбүз чоң деме. Ооба. Вот. Өзүңүздөр келе. Ооба. 5 балам бар, анан 16 наш неберем бар. Үй жакта Карабулакка берилет. Ушул өзүбүздөн артпайт. Анан артып калса кошуна колоң жакындарга беребиз. Так өзүбүз такай кышы менен ушуларды морозильникке коюп алып анан кийин жейбиз. Бул ден соолуктун маселеси да. Бул жердин көрүнүшү да окуш. Мына мыякты карабайт, мына. Мына бул менин үйүм, бери жак сарай. Панорамный. Тияк болсо Бишкек. Сон жерден участок алыптырсыз. Сон таза аба. Сонун жерде үйүңүз жайгашкан экен. Сизге сосед болгуңуз келип кетип атат го. Участок сатылат экен бул жерде. Келечекте бир аракет кылалы биз дагы. Жана сиздин интернет тармагында көп карадым сиздердин чыгарылыштарыңыздарды. Анан кыргыз архитектурасына дагы өтө басым жасайт экенсиздер. Сиздер үй бүлөңүздөр боюнча ошо көптөгөн комплекстерди салгансыздар. Ошол идея каяктан да кыргыз архитектурасы жөнүндө бир маалымат берип кетсеңиз. Эми кыргыз архитектурасы боюнча ага жанагы Супара тууралуу айтсак болот. Мына Супараны Табыл байкем салып атканда, мына кыргыз архитектурасы ошол жерде. Эми кыргыз архитектурасы жөнөкөй эле да. Жөнөкөй эле. Мына боз үйдүн тегерегиндеги иш болуп атат да. А жерде больше жагындай жасалгыболоо. Эми кыргызда кандай архитектура боз үйлүү болгондо кыргыздын эмеси. Боз үй, көчмөн элбиз да. Биз деген заңгырага мондай там таш салган эмеспиз да, кыргыздар салган эмес. Как такой анда архитектура болгон эмес. А мына боз үй эле. Ошо биз боз үйдү эле кайталап боз үйдү салбадыбы? Заманбап жашоого жооп бере тургандай жанагы боз үйдүн. Салбадыбы? А беркинде натуральный боз үй деле бар, ичинде бир жерде бар. Только мал натуральный боз үй үстүнө жаан жаса, шөлбүрүп суу болот, агат экен, кайраган кургагыча дагы бир 2-3 күн өтөт. Ошондой ал аябай неудобство экен да, аябай шарт. Ошон үчүн жанагындай муляж кылып салынбадыбы стилде. Бирок ичиндеги жазалгалар. Ичиндеги жазалгалар жанагы шырдак, жанагы кол өнөрчүлүк, ичиндеги туш кийиз, ушунун баары тең анан ылайдан жасалып, баары тең именно кыргыздын жанагы этно тиги эмелерин баарын
пайдаланганда мына ушул биздин архитектура деп койсок ушул болот да. Ошон үчүн мына Супара биринчи жолу пример да. Анан биз такай ошону этно стилде жасап атпайлы баарын. Кол өнөрчүлүк, саймачылык, бүт шырдагы ала кийиз эмнеден жасаган. Ошо кийиз болгон, чий болгон, ала кийиз, анан бүт жана туш кийиздин баарын жасап, анан ошо менен азыр шөкөттөп атпайлыбы. Мына ошол улуттук маанидеги белгилер деп койсок болот, архитектура. Ошондон биз алыс кеткен жокпуз. Өйдөнкү тоодогу чуңкурчактуу Супара деле ошол стилде салынган. Анан анча-мынча кебеже анан жанагы туалеттерди бүт шарттуу кылып салыш керек. Туалеттердичи заманбап кылып. Калганын ошондой. Анан башка эмне? Анан биздин жасаган жумушубуз ошол бүт эле ушул улуттук. Эски баягы илгертен бери келаткан, унутулуп калган кыргыздын баалыктарын ошол кайтып ордуна коюш маселеси да. Учурак деген түшүнөсүңөрбү эмне тиги? Тамдын үстүндө турбайт тигине. Жакында эле койдум, ушу 1 айдан ашып калды, 1-2 ай болуп калды. Ушу күн чырак көрүнөр. Көргөз ошону. Солнечный батарея деп. Күн чырак. 3 турат, ушу биздин 350 квадратка жетет да. Үйүңүз ушундо светтин баардыгы ушул менен үйүңүздүн ичиңизде алынат. Жок, бул жылуу суу анан үй ушундан жылыйт. Отопление экен да бул. Отопление анан үйдүндөгү жуунганда суу, ысык суу ушундан жылыйт. Жүргүлөм аякта. Эмеси бар, тег агрегатын көргөзөйүн. Бул бөлүктө үн сакталбай калган. Бул учурда Жумадыл агай күн батареялары жана анын системасы жөнүндө кенен маалымат берип жатты. Бул технологиялар күн энергиясын колдонуп, үйдү жылытып, тышкы булактарга көз каранды сызыкты камсыздайт. Стада чарба көп экен да. Так. Мына могул ар бир кыргыз, ар бир үй. Мондай частный үйлөр жашаган. Септикте эле үйдүн сыртына касып коет, анан ошол жерде чогулуп берет, сасып жатат. Монда очное сооружение коюш керек. Мына көрдүңбү, иштеп атат мына. Мына мону көргөз, мына очное сооружение. Көрдүңбү? Мына. Технология. Ушуну коюш керек, түшүндүңбү? Очное сооружение. Мына шаарда муну койгон компаниялар көп азыр. Анан жана кыргыз мончоңуз тууралуу дагы бир. Эми кыргыз мончада тууралуу мындай дейм, кыргыз мончосу болгонбу, кыргыз деги эле кантип жуунган деген маселе бар да. Бул өзү мындай көмүскөдө калып келет да. Анан биз эми бүгүнкү күндө заманбап, Кудайга шүгүр, азыр ар бир үйдө душ бар. Душ, жуунат, туалети бар. А илгери кантип жуунган, мончосу болгонбу деген маселе бар да. Буга эч ким жооп таппайт. Мен канча акындарды, канча тарыхчыларды сурап тескеп көрдүм, дай ушу кыргыз мончосу болгонбу? Эч кимде мындай жок, тарыхта айтып бере албайт. Же мындай көрсөтө турган эчтеке жок, айта турган да информация жок да. Аны менен ушу Кара булакты жана экорезортду салганда ошол мончо жетпей атат да. Тоонун башына мончо керек болот. Бирок мен жана орустун мончосун, түрктүн хамамын, анан жанагы башка дагы финдердин тиги фин мончосун салгым келбей атат. Принципиально. Жок, ушу кыргыздыкын салып, бир өзгөчө мончо салгым келип атат да. Ошону издеп жүрүп, көгөрүп жүрүп, анан кийин ошону таап, информация окуп, анан Сакский мончо деген бар экен деп Алматыдан барып көрүп келдим. Ар кайсыда ар кандай мончолор да. Анан ошонун баарын көрүп отуруп, өзүмүн каалаган эмемден салдым. Бүгүнкү күндө тигил ыштык мончо, ыш мончо, кыргыздын мончосу. Деп анан ошону салып, бүгүнкү күндө бул уникальный проект. Бул белгилүү бренд болуп, азыр очередь жерге алып, мындай жөн кире албайсың аерге. Аерге 1 ай мурун очередке туруш керек. Кымбат, баасына кымбатына карабай, анан ошого бул керемет мончо. Бул мончо жанагы жуунганга эмес, бул жан дүйнөнүн мончосу деп айтса болот. Жан дүйнөнүн мончосу. А жуунганга шаарда мончо толтура.
жуынып алғанғачы мындай тырмак сырмак алып анан кол эметип анан жышынып алганга ал монча эмес бул. Бул жан дүйнөнүн мончосу. Жаныңды жыргатат. Жан дүйнөң көзүңө көрүнөт кадимкидей. Шунуңду аны көрүш керек только. Ошон үчүн ал кымбат, ошон үчүн ал агай оңой менен жетиш кыйын. Ошону салдым мен өзүм. Бул өтө тоже изобретение, бул чыгармачылык да. Мына жаратмандык деп ушуну айтат. Биз негизи киши жазабаган эмени жазашыбыз керек. Жаңы. Принцип ошондой. Жаңы нерсени жазаш керек. Ошон үчүн биз эми жаратманбыз да. Ооба. Эми буга акылдын көп кереги жок. Обязательно ошо университетти, институт бүтүп кереги жок. Биз жасап аткан жумуштаргачы. Ооба. Золотой медалист болуп кереги жок. Бул жөнөкөй эле мындай эле ойлонуш керек да бул жерден. Ойлоп баш менен иштеш керек. Туура. Мына айфонду жасап атпайбы? Момунда канча 10 000 деген киши, 5 000 деген киши иштейт момунда. Самолет жасап атпайбы? Эми бизге кыргызга айфон самолетту кое туралы биз жөнөкөй эле жашообузду тыңдап алалычы. Жөнөкөй эле жашоону. Жаратылышты иштетели. Азыр мына туризм деген канча мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Момундай тиги күнчүракты пайдаланалы, Кудай Таалам берген ушу күнүн пайдаланалы, тепло насосту пайдаланалы, сууну пайдаланалы, гэсти пайдаланалы. Анан карала турала болбой тыңыраак жашайлы деген сөз да. Туурабы? Эл катары элге чылдың болбой. Ошондой эле жашоо булчу. Сиздин да ошо Кара Булак эко резортуна барган болчукчу. Жаратман студияны билесиз да, медианы. Урмат байкелер менен болуп, ошо командабыз менен дем алган болчук бир жолчу. Билет турбайсың мага карап. Баардык атмосфераны ошол жакты көрүп, мындай таң калдым чындап эле. Өтө мазмундуу мындай. Чыккандан кийин мустак сууга ташка таштан суудан аккан суу менен ал жакка түшөсүң. Кыш болчу анда да. Барып карга жатасың. Ошосундай. Анан чай ичесиң жанагычы. Чай ичкендери өзүнчө бир фиточаныңыздарды көрдүк. Эми биз жасаган нерсенин баары мындай концепт деп коет, идея бар да. Идея болбосо эчтеке жакшы нерсе жарала албайт. Жаңы идея жөнүндө кеп жүрүп атат. А бул жаңы идея могу биз жасаган эмне? Бул деген билесиңби, эмне бул? Бул вкус. Вкус деген билесиңби? Ооба. Вкус. Бул нерсе эмне жөнүндө түшүнөт? Вкус. Сенин вкусуң бар же сенин вкусуң жок. Сенин вкусуң жок болсо, сен түшүнбөйсүң, салат да жасай албайсың. Тамагын тузун да тыңдап көрө албайсың. Мына ошол тууралуу айтса болот да. Вкус или есть у тебя, или нету. Вкус деген башка да. О вкусах не спорят деп коет, билесиңби? Туурабы? Окабыз. Бул дело вкуса, концепция, идея. Биз жасаган муштумар ушунун тегерегинде болуп атат да. Түшүндүңүзбү? Сиздин Кара Булак эко резортуна ошо максат коюп атабыз. Бир жазында айлана чөйрө жашыл болуп калган убакта бир майда сонун убакыт. Командабыз менен дагы бир ошо концепцияны да көрсөтсөкпү депчи. Жаңы архитекторлор чоңоюп келатат. Сиз технологиялар көп жанагындай. Технологияны, жана коттедждин ичин көргүлө, ичин көрсөңөр, бул модерн юрта. Коттедждин ичине көргөн жоксуң, Көрдүк. Чагылыштарды көрдүк. Модерн юрта да, модерн юрта. Мен юртаны модерн жасап чыгардым. Бирок мындай кыргыздын духу мындай фрагментарно калган да. Сплошной бозый эмес. Сплошной бозый кыйын жашашкачы. Ал бозыйды мындай бир конок-сонок тосконго эле мындай туристтер көрөсүң эле жасап атса тиги эми жашай албайсың. Ал жерде деген эми салгандан кийин бир 40-50 жыл жашаш керек да жерде. 40-50 жылга кенен жетет жанагы жер. 40-50 эмес, 100 жылга жетет. Мен салган модерн юрталарчы. 100 жылга жетет. Бүттүң сейсмостойкосы баарын тең эсептелген. Капитальный. Бирок кирсең кыргыздын жыты-жыттанып турат. Мына вот чем дело. Мына жана вкус жөнүндө ушуну айтып атам да. Вкус деп ушуну айтат. Идея. Бир үзүмүнкөдөн бир нерсени табыш керек да. Аны көрүш керек, билиш керек, сезиш керек. Вкус менен. Ооба, туура айттыңыз. Жанагы поварлар дагы вкус менен түшүнбөсө, намын татып өзү жеп, анан кийин деп анан ошону табат да, туурабы? А вкусу жок болсо ошол келиндерчи, кыздар жасай албайт ошо тамакты. Жасай албайт. Любой нерсеге мындай творческий жаратмандык мамиле кылыш керек да. Анда эмесе Жумадыл агай, үйүңүзгө сапар алсак, үйүңүз сырты фасад жөнүндө айтып. Могул
Үй 25 жыл болуп калды, 26 жыл болуп калды. Ошол 25-26 жыл мурун курулган үй. Анан бул үй тууралуу негизи. Кыргыздар эми үйдү кийин эле сала баштадык да. Үй салат экен шүккенде беле кыргыз эли эптеп эле баягы жылуу болсо эле болду. Сулуусунан жылуусу дегендей мааниде анан кийин салып келген. Бүгүн да ошону салып келет. А мындай внешний облик, мындай сырткы көрүнүшү, эстетика деген түшүнүк бар. Архитектура деген түшүнүк бар. Үйдү дегенде пландап, сөйлөкөтүн көрүп, сүрөтүн көрүп, заранее момундай үй салсам деген мечта менен салышат да. А кыргыздар жөн эле чампалап эле сарай салгандай эле эптеп эле внешний вид, сырт көрүнүшү, көркөмү дегенди түшүнүк жок. Бүгүн да ошону салып келет. Мен 25 жыл мурун салган үй ушул. Анан мен архитектор бар, досум бар, Совет Абышев деген. Жана музей Ленинди проектировать эткен, площадь Алатону. Ошол архитекторго проектировать эттирген монучу. Эми мен бүгүн үй салсамчы, мисалы, мындан да керемет кылып салам да. Себеби мен дүйнө кесип жүрөм да. Жакшы үйлөр кандай болуш керек? Сырткы көрүнүшү, анан ички планировочный решение дагы жакшы болуш керек, удобство, маанилүү болуш керек, удобство. Санузел деген бар, спальня деген бар, детский деген бар, кухня деген бар, столовый деген бар. Ошонун баары мындай айкалышкан, эми адамга мындай жыргалчык алып келе турган үй болуш керек. Жөн эле мындай эле курятник кылып эле кура бергендейчи. Андай болбойт. Ооба, туура. Түшүнүңүздөрбү? Мына эмистер жаш строительсиңер. Биз деген заманбап жакшы үйлөрдү курушубуз керек. Жашай турган. Же болсо тоодо эле жүрө бериш керек, мал багып элечи. Ошо одно из того. И то бүгүн тоого деле свет бар да. Ошол жерге деле татынакай үй курса болот да. Туурабы? Жакшынакай курса азыр мына тоого сонун коос үйлөрдү курса болот. Мына 25 жыл мурун мен мына могуруки үй мен эң жакшы архитектураны мактабайм, бирок ошол убакта 25 жыл мурун могу жер могул айыл боюнча жакшы архитектуранын бири. 25 жыл мурун болсо. 25 жыл. Эми азыр деле мына Арашанда жакшы үйлөрдү жок, эми кура баштады. Эл эми түшүнө баштады. Бирок бар эмес, единица. Bir aydan bir 2-3 эле адамдын үйү жакшы болот. Калган жөнү сала берет, салат деген ушукен деп элечи. Салат мында чаттап туруп, бияка 10 метр, бияка 10 метр турган салат. Анан кийин чатырын бир ана крышаны керемет болгон крыша сонун болуш керек да баары. Анын барынан бир келишип эле калат, эптеп эле үйдө. Тура. Турабы? Ошон үчүн эми жүрөм ичине кирип ичин көрөлү. Мына внешний обликти көрдүңөр. Анан үйдүн тегереги өтө маанилүү. Мына момундай газон деген нерсе, бак дарак, газон деген нерсенин баары татынакай болуп келиш керек. Мына могу көрдүңөр, могуруки уклондо салынган үй мындай. Уклонго салынган. Көрдүңөр кандай могуруки. Могу көрдүңөр, могу подпорный стеналар могунун баары, ландшафты өтө маанилүү да. Ландшафтка көңүл бербейт да. Бирок бүгүн кыргыздын архитекторлору тоого проектировать эткенден коркушат. Азырчы тоого проектировать этиш керек, тоого салыш керек. Мына керемет үйлөр ошол жакта пайда болот. Керемет ландшафт, керемет кооз жер, могу жаратылыштын эмесин айкалып ушундай жака жашаган үйрөнүш керек. Тоого алып кетиш керек. Биз кыргыздын бар. А түзөң жерди сактап калыш керек тиги 100 жылга. Кийинки урпактарга. А биз түз жердин баарын салып алдык. Эми 50 жыл, 40 жыл, 60 жылдан кийин эмне болот? Аны эч ким түшүнө элек. Мондай коелу, сен кире бергиле. Да, баарыңарга эми тапшырка жетпейт, киргиле. Ооба. Кереди жок. Давай, тиги. Бул киребиш жери, бул киребиш. Тамбур мына берди, мына вешалка. Мына бут чечкич жер ушундай. Так, эми мына бияктан келгиле. Бул жагыңыз гостиный. Бир столовый деп коелу, эмне деп коет? Гостиный, конок отуруп өзүбүз жерден чай чайбыз жерде мынакей. Мына бияк жаратылышка природа көрүнүп турат, мына көрдүңүзбү биякты мына. Мына бүт бияктын баары көрүнүп турат. Панорамный вид. Пайниктер. Бияк болсо кухня мына. Мына келгиле. Тоскоол болот. Мына көрдүңөрбү мынакей биякта кухня мына. Современный. Могу кухняда 25 жыл мурун салынган бу дагы. Эң жакшысын салган ошондо. Мына ошону берип турат былкылдабай мына. Көрдүңөрбү? Мына бул эжеңер мен жубайым. Мына шорону жекин. Мына шорону биринчи ушул киши башырган. Технолог, главный технолог. Түшүнүп атасыңарбы? Вот мына. Вот бул кухня. Мына бүт умывальниги менен бүт баары бар.
Удобство, бүт удобство бар. Эми эң негизги ошо да. Адамга бул кыргыз үй. Кыргыз үйдө берде бала бакыра келип жерде мына балдарым суббота выходной келишет, жерге ойноп отурушуп эс алышат. Бул кыргыз үй өзүнчө. Сон. Жүргүлө. Бул жаңыз. Могу жер болсо, мына бул жерде общий туалет бу жерде. Кеттик турайын. Мен неберем булчу. Бияк болсо апамдын комнатасы болчу. Апамдын комнатасы. Азыр мына кызым келип, мен кичинекей неберем. Бияк мына көрдүң, ар бир эмеде санузел бар экен. Общий санузел, бияк прачечный. Жүргүлө. Бияк болсо зал. Зал. Зал мына. Залны сукмуш. Зал мына тиги, мына апамдын сүрөтү. Апам сүйүн тиги Тао Байкемдин сүрөттүгүнө. Мына, могу жерге отуруп, жер жемиштен жей бергиле кыздар. Үй үстүн тартып келесиңер белеми? Лестницаңыз эле бул кайсы жыгачтан жасалды эле? Бул катуу жыгачтар жана лиственница. Мындай жасашкан. Сон. Бул жыгач полный кирпичтерди өзүңүз жасадыңыз беле? Жок, усталар жасайт. Мына бу жерде санузел мына. Санузел бу жерде. Бу жерде мынакей бир спальный бер. Кызымдын спальный болчу. Бир дагы спальный. Мына бүт спальный биякта бүт огород баары көрүнүп турат, панорама. Отопление Отопление жылып атпайбы? Жылып атат отопление. Отопление жанагы эмеден жылыйт да. Тиги тепловой насостон. Так, бияка бир мына бул болсо менин комнатам. Менин спальный комнатам бул. Гитарада ойнойсуз, Ооба. Гитарандагы мына мен берүү чыгармачылык жер, ушул жерден бурчуңуз ушул жерден экен да? Бурчум ушул жерден жазам, ушул жерден. Мына бул санузел. Ар бир бөлмөңүзгө ушу 25 жылда ушуну ойлонуп койгон экенсиздер да? Ооба да. 25 жыл барын ушунун баары түзүлгөн да. Умный туалет. Азыркы заманбап зданияларда жокпу бул? Ооба. Мына бир спальный комната, мына көрүн панорама бияк. Бүт көрүнүп турат. Айнектин формасы эле бир бөлөкчө экен. Ой, текең. Көрүнөрбү? Тоо көрүнөт кадимкидей. Жүргүлө. Мына бияка мына бул летний веранда. Бул жак өзүнчө бир летний веранда. Жана мына бул беговая дорожка. Панорама. Мен ушундан басам. Чуркаш керек экен да, муну ушундан басам. Ушундан басам беговая дорожка. Өзүңүздүн спорт залыңыз экен да, бул спорт зал. Неңиз бар экен. Китебим бар биякта. Китебим бар. Сон. Бияктан бишек көрүнөт экен. Мына ушундай. Бияқта жайында жатып алат балдар келип. Бу жерде комната бар, бир тиги эме жанагы оокаттын бар ушул жакта мындай. Склад десек экен да. Мындай склад. Мансард экен да бул жер. Мансард, склад бүт төшөк. Кыргызда эми оокат көп да дүнүйө. Ооба. Бул болсо мына жанагы санузел. Санузел биякта. Биякта эки санузел бар бу жерде. Бул общий санузел. Бул мына биякта бояк спальный. Мен көзүнчө биякта эки спальный жатса бияка. Ошонун санузелдан общий 4 бар. Сон. Так, жүргүлө мынакей көрдүңөр. Обоюңуз эле укмушко. Бул сары челекпи кайсы? Кандай? Таштарды эле мындай өзүнчө
идея экен. Пианино. Бар, кел отырғыдан бияқай. Классическом стиле. Ошол чыгармачылык жолуңузду баардыгын өзүбүздөн жашпыз алечи. Бул жерде 2-курс, 3-курстагы балдар. Биз дагы ушу жаңы проект баштайлы деп жатабыз. Чыгармачыл адамдардын жасаган жумуштары жөнүндө. Анан сиз мындай сизден биринчи баштайлы. Бул биринчи чыгарылыш биздин YouTube каналыбызда. Сизден баштайлы деп. Шоро эми чоң бул символ бизнес. Сиздин мындай тушообузду Жакшы. баштап берип атасыз дегендей. Сизге чоң ыраазычылык ушу бизди кабыл алганыңызга, ушундай тарткан үйүңүздү макул болуп бергениңизге тартканга. Анан биздин көрүүчүлөргө дагы бир акыркы өзүңүздүн оюңузду, балким сөздөрүңүз бар, жаштарга толук мындай өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз, каалаган жөнүндө. Эми жаштарга мен эмне деп айтам? Жаштар, биз кыргызбыз. Кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек. Ар бир кыргыздын жүрөгү ушу кыргыз эл үчүн, жер үчүн, ата мекен үчүн согуш керек. Түшүнүңбү? Мисалы, ладно, тети мигрант деп канча миллион ашык жүрүп атат, туурабы? Ооба. Алар мисалы келечеги кандай болот? Мисалы, алар кыргыз катары биз аларды жоготобуз. Өздөрүн билбейм, азыр балдарынчы уже жоготкон ресурс. Алар бияка келбейт, жана балдарычы. Балдар американец болот, же европеец болот, же орус болуп калат. Макулсыңарбы ушуга? Ал кыргыз тилин, ата тилин, ата мекен, эмне экенин түшүнбөйт, тилди унутат. Тилди унуткандан бүттү, анан маңызы кетет, унутат. Анан бүттү ошолордун тарыгын айтат, ошолордун ырын ырдайт. Ошон бияка келбейт алар. Ояктан кыргыз болуп жүрүп, анан ошока кетип атса, анан баласы ошоктан төрөлүп, англисче сүйлөп атса, чекче сүйлөп атса, анан орусча сүйлөп калса, кайдан келет бияка? Биз бул жерде кыргызыбызды качырып атабыз. Анан аякка балып, ошояктын дилин чоңоюп калган бала келбейт. Это потерянное поколение деп коет муну. Кыргыз үчүн түшүнүп атасыңар. Ошон үчүн ар бир улут өз өлкөсүндө гана бактылуу болот атат. Ушуну түшүнгүлө. Ар бирге, бүт жаштарга. Ар бир улут өзүнүн өлкөсүндө гана бактылуу болот атат. Эми тияктан кара курсак үчүн курсагы тоер, кийими бүтүн болор, машинеси болор, үйү болор. Бирок руханий дүйнө жоголот да. Руханий дүйнө эң главный баалуулук ушул. Руханий дүйнө. Ал сенин ата тегиң, тарыхың, затың, жанагындай традиция деп коет, улуттук баалуулуктар, жанагы биздин комузубуз, манасыбыз кайда калат? Жомогубуз өзүбүздүн, туурабы? Ушунун баарын жоготулат дегилер. Анан эмне? Ошентип анан максат менен жашаш керек. Максат коюп, анан ар бир 16-га, 20-га чыккан адамдар өзүнө өзү ойлонуш керек да, мен киммин? Мен киммин? Мына мен ата-энем чоңойту, мен эми өз алдынча үй бүлө куруп, анан кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн эмне салым кошо алам, эмне пайда бере алам деген маселени коюш керек ортого. Сразу. Ошондон анан пайда болот анан. Мен үй бүлө институтун куруп, тарбия алдым ата-энемди. Мен эми өзүмчө жоопкерчиликти өз мойнума алып, ата-энемди кыйнай бербей, өзүм үй акатты күтүп, специалист алып, иштеп, салым кошуп, налог төлөп, анан иш кылыш керек деген. Хотя бы специалист алыш керек деп, врач деген специалист алыш керек, зуб техник деген врач алыш керек, сварщик деген эмени алыш керек специалист, бетонщик, строитель, куруучу эмне деген толтурайын. Ошондой технический эмелерди хотя бы ошентиш керек. Эми ар кишинин баары акын боло бербейт, ар кишинин баары эле жазуучу боло бербейт, ар кишинин баары эле тиги жаратман боло бербейт. Жаратман деген 3-4% населениеде. Кыргыздын 3-4% жаратман боло алат, ито баары боло албай атат. Түшүнө элек себебин. Төрөлсө эле жаратман болуп калабы? Боло албайт, ага эмгек керек ага деген. Бирок адамдын өзүнүн эмесинде, гениясында ар бир жаратмандык сапат бар. Бирок ал ойгонбой жүрүп өтүп кетет. Кимди ким ойготуп жетишет эй. Ошон үчүн ар ким өзүңөр ойгонгула. Туурабы? Ошол менен эмне деп айтам? Ошол
улут үчүн, ата мекен үчүн, жер үчүн, эл үчүн эмгек кылганга үйрөнөлү. Жаштарга ушундай сабак айтам да. Сураныч ушундай ойлонгула. Сразу эле тетякка кетем, акча деп акчанын артынан кууп эмне болуп атат. Ошон үчүн кыргыз элибиз и так эле аспыз. Биякты көбөйтүш керек. Кыз келиндер төрөш керек 4-төн 5-тен 6-дан. Мына менин келиндер баары 4-төн төрөдү. Мен айтып жүрөм, ай, төрөгүлө бул миссияңар. Анан бирди төрөп деле жаңгы өзүң карап башың үчүн жашаган ал маселе эмес ал. Улут үчүн, мекен үчүн төрөш керек. Анан ошонтон уланып анан келсең эмең өсөт анан кийин. Мына ошол салым кошот деген. Үй бүлөлүк институтка мамлекет салым кошот деген. Демография маселеси деген бар. Демография. Ар бир аял заты именно төрөө үчүн жаралган. Булардын эмеси ушул. А эркектер ошолорду багыш керек, кор кылбай. Өкүн зордук кылбай, жанагындай койгулубай, аял затты кор кылбай, эркектер ойлонуш керек. Эркектер азыр өкүн зордук кылып, зомбулуучулук кылып атпайбы? Аял затты кууратыпчы. Мына ошондойду токтотуш керек. Ошентип анан биз бирдиктүү кыргыз эли, биз ушул улут катары ошо өзүбүздүн келечегибизди ойлошубуз керек. Жумадыл агай, бул биздин жакын командабыз. Буйруса жаратман Жумадыл Эгембердиев деп сиз менен биринчи чыгарылышты баштайлы деп чечтик. Сизге чоң рахмат. Бизди тосуп алганыңызга, убактыңызды бөлүп бергениңизге. Биз бүгүн келип сиздин үйүңүздү көрүп, тышкы сыртта сиздин чеберчилигиңизди көрүп, абдан көп нерселерди өзүбүзгө алдык. Сыртынан сиздин үйүңүз абдан өзгөчө экен. Современный стилди колдонуп турсуз. 25 жыл мурун эле ошондой үйдү курган бул абдан өзгөчө деп ойлойм. Мага бүгүнкү күн абдан көп нерсени алып келди. Именно ой информация боюнча айтам да, ошо көп нерсени үйрөндүм. Анан сиз айтып кеткен жаштарга сунушуңуз абдан жакшы деп ойлойм. Азыркы учурда чындыгында көптөгөн жаштар чет өлкөгө умтулат. Көбү англис тилин үйрөнөт. Бул абдан керектүү албетте англис тили, бирок кыргыз тилин унутпашыбыз керек деп мен дагы ойлойм. Бүгүнкү күнгө сизге чоң рахмат. Биринчи жолу болгондуктан аябай толкунданып сөз таба албай калып атам. Ошо, рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Буйруса дагы алдыда жаңы чыгарыштар болот биздин проектибизде. Сак саламатта көрүшкөнчө. Жакшы калыңыздар. Жумадыл Эгембердиев салт менен заманбап ой жүгүртүүнү бириктирген, кыргыз мейкиндиктерин жаңыча жараткан ойчул. Түндүк долбоору да ушул ойдон жаралган. Эгер бул багыт сизге жакын болсо, биз менен калыңыздар. Каналга катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, лайк белгисин басып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Кийинки чыгарыштарда сак саламатта көрүшкөнчө.